Президенттин жарлыгы менен азыр бюрократияны, ашыкча чыгымдарды азайтуу, мамлекеттик мекемелерде бирин бирин кайталаган органдарды жоёлу деп жакында мындай чоң жумуш башталды да. Мен ошону колдойм. Анткени чын эле 20-30 жыл мамлекетте тажрыйбасы болгон менен жеткен бюрократтар бар. Кабинеттен чыкпаган, ошо кагаз менен гана отурган, бир дагы реформа жасаганды каалабаган, жанагы катып калган деп коет го. Ошондой мындай жетекчилер бар да. Ошолордун ордуна кичине анча-мынча дүйнөнү көргөн, эл аралык тажрыйбасы бар жаштардын келгени жакшы жагы да бар. Анткени бүт жерде бюрократия, кезек күтмөй, мына ошону жеңилдетиш керек. Элдин жашоосун жеңилдеткенге ошондой кадрлар келгени жакшы. Анткени буга чейин биз жанагы аргымак деп президенттик стипендия сунуштап, бирок ал эл үмүтү деп башка чат менен кетип, мына бир топ балдар кыздарыбыз азыр ири чоң дүйнөдөгү алдыңкы 50 университетке кирген окуу жайларга окуп атышат. Мамлекет акча төлөп берип атат. Ошолордо кайтып келип эми жетекчилик кызматтарды аркалаганы туура эле. Бирок чет элде иштеп келгендин бардыгы эле мындай идеалдуу болбойт. Биз муну иш жүзүндө да көрдүк. Мисалы, эмне Теңиз Бөлтүрүк деген киши келди. Дал ошо көп жыл чет өлкөдө иштеген, ал жагы Канада, бул жагы Казакстан бүт жерде иштеп келди. Улуу көчмөндөр мурасы деп уюмду түздү. Чет өлкөдө иштеген мыкты балдардын көбүн чакырды. Ошол Теңиз Бөлтүрүккө ишенип келген, Америкада, башка жакта жумушун таштап келген балдардын бардыгы азыр көчөдө калып, үмүтү өчүп, кайра кайтып кетишти. Ой, өзүнүн тиричилигибизди кылалы депчи. Мына ошондой акыбалга таштабашыбыз керек да.